Дыйкан Болот Жумашев кетмен күрөгүн кармап 2-3 күндөн бери сугат иштери менен алек. 7 гектар аянт сугарылып, нын жетиширлик топтолгон соң күздүк будай себилет. Акыркы жылдары суу тартыш болуп, айдоо жерлери азыр дагы сууга муктаж болуп турат. Андыктан Болот Жумашевке окшоп, кеминин көпчүлүк дыйкандары учурда суу жыгып талаада жүрөт. İşte orası açıkta предпахатка деп коет. Сугатка. Айдоого чейинки сугарып, ошо айдоого чейин сугарганда сол сугарып бүткөндөн бери 10-15 күндөн кийин жерден кол тартабыз. Ana ошол күздүк себүүгө даярдык көрүп атабыз. Бозай себебиз. Канча гектар аянт? 7 гектардың аянты. Эмдиги жылкыга азыр орусча предпахатный дейт, кыргызча айдоонун асты алдыңкы сугарты мынакей. Бул жерде арпа айдаганбыз, шунун 4,5 гектар арпа болчу. Муну ушу сугарып, кайра айдап, беде айдайбыз 3 гектарга. О эки беденин ортосунда эскирген бедебиз бар, аны айдайбыз, анда ошентебиз. Ал сугарылбайт. Мына бул жерде сугарып атабыз. Күзгү сугат иштери үчүн суу график боюнча үзгүлтүксүз берилүүдө. Райондогу Калмак суу каналынан 5 гектардай аянт ным топтоо үчүн сугарылат. Дагы 1-2 жумадай суу берилип, ошону менен быйылкы сугат мезгили жыйынтыкталат. Күздүккө даярдык айдоого. Азыр аңыстар сугарылып атат. Айдаганга ошо сууларды кубалап даярдап, сууларды жеткирип берип атабыз. Биздин канал Калмак суу каналынан келет бул жерге негизи. Анан кийин Калмак суу каналынын узундугу 20 километр. Ошо азыр дыйкандарга ошо күздүк айдоосуна чара көрүп, ошону аракет кылып жеткирип берип атабыз. Кудай буйруса сугарып атышат. Жакшы даярданып атышат. Эми бул сугат бүткөндөн кийин жер айдалып, үрөндөр себилет. Жылтыр насостук станциясы Чуу дарыясына суу тартып алып, райондогу 500 гектар жерди суу менен камсыз кылат. Быйылкы сугат мезгилинде станция үзгүлтүксүз иштеген. Учурда майда чүйдө оңдоп түзөө иштери жүрүп, тетиктер майланып кийинки жылга даярдалууда. Ушул насостун станция менен ушул биздин бул жол булак айылына кызмат кылып берет, суу айдап беребиз. Быйылкы жылы үзгүлтүксүз сууну бердик. Азыркы учурда ушу подшипниктерин алмаштырып, майлап, ошондой ремонт иштери жүрүп атат. Жалпы 502 гектарды тейлейт өзү. Обводной канал деп коебуз. Ошол обводной канал кастыктагы аркы жагынан элге да суу берип аттык. Экинчи тараптан биякта капитал оңдоо иштери да жүргүзүп аттык да. Канча калды? Калды? Азыр бир 30-35 метрдей бар. Башы менен аягын эле кошуп коебуз. Сугат суунун жоготуусун азайтуу максатында Саматөк Чарбаралык каналынын 1200 чакырымына монолиттик бетон төшөлдү. Учурда суу берүү токтотулуп, каналдын эки четин бетондоого даярдык көрүлүүдө. Аталган канал аркылуу Боролдой, Кара Булак, Илиш жана Дүйшөев айыл өкмөттөрүнүн жерлери сугарылат. Эң негизги максат суу жоготууну. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, суунун деңгээли түшүп атат. Элге суу жетишпей атат. Техникалык культуралар көбөйүп атат. Ошонун негизинен ушу жер арыктарды азыр оңдоп алсак, элге үзгүлтүксүз, сарамжалдуу суу бергенге өбөлгө түзүлөт го деп ойлойм да. Ошон үчүн жыл сайын ошо мамлекет тарабынан колдоо көргөзүп аткандан кийин биз дагы эң оорчундуу жерлерди бетондоп элге кызмат кылсак деген үмүттөбүз да. Кемин районунда 27 000 гектардан ашык сугат жер бар. Райондук суу чарба башкармалыгы 19 400 гектар аянтты чарба аралык канал аркылуу сугат суу менен камсыз кылат. Сугат суунун коромчусуз жана үзгүлтүксүз жеткирүү максатында каналдарды оңдоп түзөө, калыбына келтирүүгө өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Ишти илгерилетүүгө атайын техниканын жетишсиздиги гана тоскоолдук жаратып келет. Сталбек Абдыраев, Руслан Бараненко, ЛТР каналы, Чүй облусу.